Жерде суроолорун биргештейбиз. Грамматика бөлүмү. Суроо. Төмөнкү сүйлөмдөгү астылган сөздүн кайсынысы бала деген сөзгө маанилүү? А вариантын карайбыз. Болор бала 15-inde баш. Б. Ал баш бербей калды. В. Аш бергенче баш берсин. Г. Мени баш кылып жөнөттү. Бул суроо көп маанилүү жана айтылышы бирдей, бирок маанилери ар башка сөздүн маанилерин бири-биринен так ажыратып, аларды турмушта туура, орундуу пайдалана билүү жөндөмүн текшерет. Эми жооптордогу баш сөзү контекстин ичинде кандай мааниде колдонулганын аныкташыбыз керек. Карайбыз. Эгерде сиз А менен Г варианттарын тандап алган болсоңуз, баш сөзү бул жерде жетекчи, башчы маанисин туютуп калат. Болор бала 15-inde баш, жетекчи. Г вариантында мени баш кылып жөнөттү. Жетекчи, баш кылып, Ал эми Б вариантында ал өзүнүн кийинки сөзү менен айкалышып келип, тил албоо деген маанисин билдирет. Ал баш бербей калды. Тил албоо. Демек бул жерде туура жооп В болуп калды. Аш бергенче баш берсин. Бул жерде бала деген сөзгө маанилеш келет. Туура жооп